даки маскеге бас тартса болобу дейт. Бул баягы пайпак экен. Атайы чыгарылган. Болот, мына айтайын уламалар изилдеп тактаган. Себеби шариятыбызда биринчи масыга мас тартыйт. Масыга мас тартуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорудан келген пайгамбар өзү тарткан. Эми масы жок болгонбосо мастын өкүмүндөгү пайпактар болот. Уламалар аларды айткан 3 шарттан айткан сахиней, калың болсун деген, жука болбосун деген, өзү турсун деген, сапарга басыш мүмкүн болсун деген шарттар койгон. Ошол шарттары табылса, ал пайпактар мастын өкүмүндө болот. Мастын өкүмүндө болот дагы мас тартса жайыз. Ошон үчүн азыркы күндөгү даки деген немелер, сапаттуу пайпактар эгерде ошол шарттарга толук жооп берсе, шарттары толук табылган болсо, анда бул мастын өкүмүндө. Ага мас тартып колдонсо болот. Өзгөчө мына биздин суук жерлерде шариятыбыз жеңилдик кылган масыга амал кылабыз алхамдулилlah. Ошондой эле кээ бир адамдар масы кие албайт. Ага пайпагын кайда болот? Пайпак деле масынын өкүмүндө, эгер масынын бүт баардык шарттары толук табылса.